Салам менен башталат биздин сабак. Саламсыз өтпөйт го эч бир сабак. Салам айтып жагымдуу маанай каалап, тартуулайбыз сиздерге ачык сабак. Саламатсыздарбы? Сабактын темасы тилибиз биздин дилибиз. Сабактын максаты окуучулар мамлекеттик тил күнү тууралуу маалыматка ээ болуп, анын улуулугун билүү менен келечек муундарга жеткирүү, өз эне тилин сүйүүгө, баалап барктоого жана даңктай билүүгө тарбияланышат. Кылымдардан жашап келген кылымга, айтып болгус сырлары бар мунунда, эне тилим сыймыгымсың даңктаган, бардык тилден ыйык көрөм чынында. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Эне тилди сүйүү ар бир ата уулдун адамдык парзы. Тагыраагы эне тил адамдын кан жаны менен кошо бүткөн, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтү, сыймыгы. Быйыл мамлекеттик тил күнүнө 31 жыл толду. Баарыңыздарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктайбыз. 5А класстын окуучулары мамлекеттик тил күнүнө карата эне тил боюнча жазган акын жазуучуларыбыздын ырларынан көркөм окууларын тартуулашат. Алыкул Осмонов эне тили чын көңүлдөн сүймөктөн, атам тилин сүйгөндүктөн сүйлөткөн, эрдик өнөр билим менен сүйлөшүп, бир жүрсүнө бир жашымда сүйлөткөн, бирге жүрөм эне тилим кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм, башка тилди жандай жакшы көрсөм да эне тилим сүйгөндүктөн жаңылбайм. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил, уулуңдагы кызыңдагы жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаныган, калкын тилин чаныган, кан болсо да кыргыздын уулу эмес. Чыгаткандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Жан дүйнөмдү жаркыратып агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам. Жашоо турмуш титиретип үшүтсө, жалынына ушул тилдин жалынам. Кыргыз тилде кызык кепти сүйлөшсөм, кыдырдарып жолум кышыр ачылат. Күн өрттөнүп, таш куйкалап турса да, чаңкоом канып, суу саганым басылат. Жеңишбек Жумакадыров кыргыз тилим минип калды арага. Буга чейин айтты талай акындар, анча дагы айта турган акын бар. Кыргыз болуп төрөлгөндүр, кыргыз тилин унутууга айтчы кандай акын бар. Кыргыз тебем кыргыз үчүн көксө болгон максатты, кыргыз тебем элим бөлгөн, жерим бөлгөн аймакты. Кыргыз тебем сатып жүргөн өз мекенин тамташты, кыргыз тебем өз тилинде сүйлөөгөн акмакты. Тунук болсом тилим менен тунукмун, улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар, паспортта метеркасы улуттун. Эне тилсиз тааныр белем жеримди, эне тилсиз тааныр белем элимди, эне тилсиз укмак белем манасты, эне тилсиз укмак белем санатты. Азыркы кезекти манас айтууга беребиз. Манас болуптур, манас атка конуптур, улук жашын сураса 12ге толуптур, тору чарды миниптир, өтпөстү кийиптир, ошол кезде манастын урунарга тот таппай, урушарга жот таппай, атышарга ок таппай, кечерине чок таппай, зың-зың этип кенебей, кара кытай манжуну кагышарга ой кылып калган экен кабылан. Бучкагына теңебей, Кытай корду кылганын, кайла журтту кырганын, эбак ойло билиптир. Ачулана алманас бир чүкөнү черткени, чүкө ыргыды чыркырап, эсен кандын экинары, чүкө тийген желеги, талкан болду быркырап, кызылар кыйрап жыгылды, карды манас баштады, алтымышын төрайтып, арыстан кырып таштады, талкан эмедей, Кудай бетин салбай калай иманды баштады. 200 экен балбаны, эсил манас кабылан барын жайлап таштады. Хей!